Амансыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен Түз эфирде чактыш программасы Анал Парачусу мен Рахат Исакова жана бүгүн дагы сиздерге жакшы бир маанай тартуулайлы деп турабыз. Ал үчүн студиябызга чакырган конокторубуз бар. Жандуу ыр менен сиздердин маанайыңыздарды көтөрөбүз. Анда тааныштырып өтөлү, маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, дастанчы Кутман Султанов агабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Чечекебиз Мунара Султанова. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Жапалак маданият үйүнүн директору Сыргабай Мамаев жана ошондой эле ырчы Абдулбасит Талайбеков. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Саламатчылык, чакырууңуздарга чоң рахмат. Жалпы бизди көрүп жаткан көрөрмандарга чак түш каалайбыз, жакшы маанай каалайбыз. Сиздер менен 1 саат бою жакшырлар менен, жагымдуулар менен сиздер менен бирге болобуз. Жагымдуулар менен бирге болобуз деп калдыңыз. Анда көрсөтүүбүздү жакшы бир ыр менен баштап алалы. Жакшы ыр менен баштайлы анда. Анда жалпы угармандарга, көрөрмандарга ушу Мунара экөөбүздөн бир дуэт болсун. Ушул чыгарманы аябай жакшы көрүп ырдайбыз. Сөзү Тууганбай Абдиевдики, оору Сыймык Бешекеевдики, төмөндөгү ыр сиздерден болсун. Gölümün bolup içine, gözümdün batsan içine, bir gözbey alıp jürmökmün, gömülü buzuk kişiге. Karanın bolup içine, karektin batsan içine, karatpay telem özüngdü, karaşı buzuk kişiге. Karatpay telem özüngdü, karaşı buzuk kişiге. Karasan başka kişiге, kan tolo düşöt içime. Erikse jürök bulkunup, bolo albayım gücüme. Canaşa kalsan içine, jaldırap karayım yüzüne. Balaket kılbasan eken, başkanın girip düşüne. Balaket kılbasan eken, başkanın girip düşüne. Bileti oy sanamdı, birlikte güyüp canamdı. Elestep çürüp özüngdü, esçindi bolup kalambı. Sıfır kıldın sanamdı, Kırgız'dan sendey tamamdı. Sırtından jürüp kızganıp, sır kolu bolup kalambı. Sırtından jürüp kızganıp, sır kolu bolup kalambı. Gölümün bolup içine, gözümdün batsan içine. Bir gözbey alıp jürmökmün, gömülü buzuk kişiге. Aytkanda büyük ayla çok, aşıktı otu ayda çok. Meni süyeg erişensen, men sügönmeden payda çok. Meni süyeg erişensen, men sügönmeden payda çok. Aşıktık otu ayla çok. Баракелде, чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Негизинде баягы кыргыз амандашып сурашкандан кийин кандай жаңылыктарыңыздар бар деп сурайт экен. Чыгармачыл адамдарда жаңылыктар аябай көп болот дегенде кандай жаңылыктарыңыздар бар? Эми жаңылыктар орозодо жакшы ырларды жаздырганга аракет кылдык. Орозо кармаганча, орозонун баягы бош убактысын текке кетирбей,
Анан мына майда концерт берейин деп атып, биз азыр эми баягы Маданият министрлиги жандуу өткөрбөдүбү? Жандуу ырдап атабыз. Буга чейин деле жандуу ырдап келгенбиз. Мына май айына үлгүрбөй калдым. Ушу сентябрь, октябрь айларында студенттер ушул сабактарына келгенден кийин жандуу үн менен ушул 100% жандуу оркестр менен, фольклор менен, комуз аккордеон менен концерт берейин деп атам. Концерттин аталышын дагы мен алдын ала эле тактап алганмын. Баягы былтыр Керим Тураповдун Кыргызымдын жүрөгүндө ошу бар деп клип тартып ошолорду ырдаганмын. Ырдын дагы темасы, концерттин аталышы дагы ушундай болмокчу. Мүмкүн ойлоп атам, ушу шаар күндөрүнүн бирине коем деген оюм бар. Кыргызымдын жүрөгүндө ошу бар деген 100% жандуу концерт беребиз деп турабыз. Ушул жаңылык бар. Негизи ушул баягы жандуу үн десе бизде шарт жок, анан шарт болуш керек деген дагы сөздөрдү көп угуп атабыз да. Негизи шарт бар да бизде. Шарт бар эле, шарт бар. Ырдап эле келишкен го илгеркилер деле. Илгерки токтогул аталарыбыз, Тууганбай Абдиевдер, ошол биздин Бишкектеги улуттук биздин филармонияларда ырдап эле келишкен. Ошол мезгилде мындан жаман аппараттар бар эле. Биздин деле айылга барып калышчу, баягы машинанын үстүнө чыгып алып ырдашкан, акустикасы деле баягы нукура, анан микрофон деле жок. Ырдаса болот, ырдап атабыз. Мына бизде мен агайым айтып келем ар дайым. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Талипов деген агайыбыз бар биздин. Мына ушул Абдулбаситтин Сыргабайдын, менин, Айпери Кулбаеванын, Самара Каримованын устаты да. Ушул агай кырчардын көпчүлүгүнүн бардыгынын, көпчүлүгүнүн бизди жандуу ырдатып үйрөткөн. Эң саны. Анан бизге айтып коет, бир тойго барганда бир күн түгөнбөй турган ыр болуш керек дейт да. Ошон үчүн мына мен шакирттерим менен кошо бир күн, бир түн токтобой, чарчабай ырдай турган концерт болот. Дареметибиз бар, концертибиз бар. Эң сонун баракелде. Ошол шакирттериңизге суроо берейин. Негизи ушул чоң сахнага чыгуу керек, чоң сахна меники экен деген түшүнүк качан келди сиздерге? Анан кантип Кутман мырзага шакирт болуп келип калдыңыздар? Биз чоң сахнага чыгуу жаш кезибизде эле болгон. Ушул аккордеондорду ойногон аккордеончуларды көрүп телевизордон суктанчу элек, кызыкчу элек. Анан ушу студент болуп келгенде эле өзүм Кутман аканы издеп келгем. Кутман акага келип, анан Кутман ака Эгемберди Талипов агайыбызга апарып тапшырып, 4 жыл окуп агайдын колунда бүттүк. Мен дайым эфирде, мурдагы эфирде айтканбыз да, буну айтып койсо Эген агай айтат го, ошол биринчи чыгармачылыктын башталышы эмне себеп болду, ким себеп болду, ушуну айта жүрүш керек дейт да. Мен ушул Сыргабайдын агасы менин досум болот, ушул айтып, мен иним бар сага барат деп мага келип, ырдап берип, анан Эген агайга жөнөтсөм, Эген агай бир банктын алдында эле көчөдө эле ырдайын деп келдиң десе, кана ырдачы десе, бул дагы тартынбай туруп эле көчөдө туруп эле ырдап тур да. Эң сонун. Болду, мен сени окууга алабыз, биз сизге тарбия беребиз деп ошентип келип калган Сыргабай. Ал эми Абдулбасит дагы ошол менин айылыман, менин жердешим болот. Ошол жактан Кутман ага ушул кайсыл окуу жайга барабыз, ырчылыкта кандай талим тарбия алса болот дегенде ушул Ош мамлекеттик университетинин музыка факультетин сунуштаганмын. Ошол азыр жакшы, белдүү, беделдүү аткаруучу ырчы болуп турушат. Эми сөз Абдулбасит сенде болсун. Бул негизи чыгармачылыкка аттанып же чоң сахнага чыгаардын алдын баардыгыбыз эле айылда чоңоюп, жанагы кой жайып талаада ырдап жүрүп, ошол койлорду баягы өзүң таштын чокусуна чыгып ырдап, ошол койлор кадимки сенин угарманыңдай, көрөрманыңдай сезилип, ошондой сезимдерди баштан өткөрүп жүрүп, анан ушул кесипке негизи ыкталып, багыт алып, ушул жака келип калдык десек болот да. Ошондой. Анда сиздерден ыр болсун телекөрүүчүлөргө кайсыл чыгарманы аткарабыз? Улуусунан болсун, сулуусунан болсун, мен буну Саргашка деп коем. Акындардан бир Саргашка болсо, мына аккордеончулардан бир Саргашка бар. Саргашка, үнү дагы бир башка, турганы дагы бир башка, ырдаганы бир башка. Ырдап берет Саргашка деп коем мен. Эң сонун. Саргашка дей берип азыр классташ досторум бар. Саргашка деп. Жакшы ат коюлуптур да Саргашка деп. Азыр эми анда Расул Маматкулов агабыздын Көрүшкөнчө деген чыгармасы бар эле. Ошону аткарып берейин. Саған арнап
жазgım geldi. Gülüküngdü muzikaga salgım geldi. Sen menen ömrü gülün sürgüm geldi. Bağınıp süyüp alın tatkım geldi. Görüşkünce degen sözün kayra kayra uqqum geldi. Үйüңe men uzatıp bargan kezde taң sürüp жалгыз чалпан калган кезде коштошпой сени менен калгым келди. Таң сүрбөй ошол түнгө кайткым келди. Görüşkünce degen sözün kayra kayra uqqum geldi. Hırımdı sağan arnap жазgım geldi. Gülüküngdü muzikaga salgım geldi. Sen menen ömür gülün sürgüm geldi. Bağınıp süyüp alın tatkım geldi. Görüşkünce degen sözün kayra kayra uqqum geldi. Degen sözün kayra kayra uqqum geldi. Ей бәле. Мана Сарғашқа. Бара келди. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Негизи шакирттерим деп айтып калганыңызда деле ошол Эген агайдын шакирттерибиз деп айтып калгандар деле ырларды карап турсак бир өтө мазмундуу ырларды ырдайсыздар да. Жеңил желпи, баягындай обону менен жеңил желпи ырлар жок дегендей, анан салмактуу, тарбиялуу ырлар, анан же болбосо өтө тамашалуу ырлар, мисалы сиздин ырларыңыз. Лирикалык ырларыңыз аз экен. Ошондой ырларым азыраак. Себеби ушу табиятыма ошондой тамашалуу ырлар жагат. Биринчи ырдап чыкканда деле ошол тамашалуу ыр менен чыкканбыз. Анан ошол азыр элдин маанайына ошол тамашалуу ырлар жакшы өтөт экен. Өзү кайгырып турган, өзү азыр бардыгын эле Instagram, Facebook ачсаңыз эле андай болду, мындай болду, бир адамды капалатып эсери көп да. Анан ошол тамашага кайрылабыз. Анан биздин устатыбыздын ырлары дагы ушундай бир маанилүү, маңыздуу, биринчи сөзүнө, оонуна маани берип ырдайбыз. Анан ошол Эген Талипов агайыбыз айтат, силер начар, жеңил желпи ырдаганга акыңар жок дейт да. Демек ошол жактагы тарбиядан бардыгыңыздардын ырдаган ырларыңыздар ушул немесине карап ырда деген, маанисине карап ырда деген. Жолболду агайдын жанында жүрдүк. Биздин көркөм жетекчибиз Кыргыз Республикасынын эл артисти Жолболду агай. Жолболду агайдын деле ырлары кээ бир адамдардын 3 мүнөттүк куплеттик ыры 3 кайрылмасы менен болуп турганы менен Жолболду агайдын бир куплет чолпонумчалык философиялык мааниси тереңдикке жетпеген ырлар көп да. Ошон үчүн биз ошондой бир залкарлардын окуучусу болуп калганыбызга сыймыктанабыз да. Жолболду агайды жанынан көрбөгөндөр бар. Эми биздин Ошто биздин жаныбызда жүрөт. Бизге билинбейт. Бирок Жолболду Албаев дегендин ырларын укканда адамдар ой кандай адам болду экен деп, бул эми тирүүлөй залкар, жандуу залкар. Жолболду агай залкар жеңи жокту тирилткен залкар да. Жеңи жок атабыздын ырлары унутта калып калганда Жолболду Албаев балам жок деген ырын алып чыккан, оон жазып. Көк сулуусун жанданткан ушундай залкарларды биз урматтайбыз.
ошондой улуу залкарлардын окуучусу болгонубузга биз сыймыктанабыз. Эң сонун. Мен Сыркабайдан сурагым келип турат да, Жапалак маданият үйүнө директор болуп турсуздар, Негизи жаштардын ушундай келип атканы аябай бир кубандырат. Ошол жакта кандай жаңылыктар болуп атат, кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар? 1 жыл болуп калды, 1 ай болуп калды барганыма. Ага чейин маданият башкармалыгында иштеп жүрчүбүз. Анан ал жерден эми жаңылыкты эми кылабыз, буюрса биринде мыкты үй бүлө деп Жапалактын 7 конушуна неме кылып атабыз, конкурс жарыялап атабыз, мыкты үй бүлө деп. Буюрса маданият үйүн алдыга жылдырабыз. Эң сонун. Абдулбайс мырзадан сурагым келип турат. Кандай жаңылыктар бар чыгармачылыкта? Эмне менен алектенип жүрөсүз? Азыр биздики окууну бүтөр алдында турабыз. Ушул эртең жакынкы 1,5 айдын ичинде гос. Ошону эптеп тапшырып алалы деп көбүнчө азыр ошол багытта. Ал эми чыгармачылыкка келген болсок, азырынча көп деле чоң жаңылыктар жарата элекпиз. Болгону чакан-чакан 1-2 обондорду чыгаруунун үстүндөбүз кошумча. Ошол азыр негизи көбүнчө ошол гос чыгармага аракет кылып ошол госка. Эң сонун. Анда бир бешке ыргалы. тапшыр, Ооба. Анда сөзү Алы Токонбаевдики, обону Асанкалы Керимбаев агайга тандык. Муңдашым мунар кайдасың деген чыгарма. Мен ыргай турган экен. Сен эртерээк койдуңуз. Ей бале. Süt emgen bala jıttangан, eylebingdi sagındım. Ay eylebingdi sagındım. Boynuma nazik artılgan, bileğinde sagındım. Ay bileğinde sagındım. Talpınsam tappayım aylasın, talada kalgan öngden talayım munar kaydasın. Elünden çıkan maralday, hey jürgönüңdü sagındım. Ay jürgönüңdü sagındım. Kucaktap tursam toylagan, jürögüңdü sagındım. Ay jürögüңdü sagındım. Muңayam tappayım aylasın, muң kanıp çalgız olturan. Muңdaşım munar kaydasın. Talayım munar kaydasın. Ne böyle? Süt emgen bala jıttangан, eylebingdi sagındım. Ay eylebingdi sagındım. Boynuma nazik artılgan, bileğingdi sagındım. Ay bileğingdi sagındım. Talpınsam tappayım aylasın, talada kalgan öngönüm. Düşkö munar kaydasın.
кайдасың муңдашым булар кайдасың Ey belli. Баракелде, рас жок. Жана экзаменде эптеп тапшырып алсам деле эптеп эмес эле бир топ эң жакшы деген эле бага тапшырдык го. Булар ушу 5-6 чыгышат да. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Нура эжекеден сурагым келип атат. Негизи баягы чыгармачыл үй бүлөдө эки адам тең чыгармачылык менен алектенгенде бул жакшы деп айтышат да. Көпчүлүгүчү анан кийин негизи кандай баягы жакшы жагы эмес мындай кандай терс жактары бар? Терс жактары, жакшы жактары бир топ эле Көп. Жакшы жактары көп, мен дайым жанында жүрөм. Терс жактары үйдө калып калган күндөрүм бул терс жактары. экөөбүз чогуу жүрөбүз жакшы жактардан. Терс жактарын айтсам, бала чака караш кыйын болуп калат. Бала чаканы карашынан, бала чаканы тарбия бериш, тамак ашы кыйыныраак болуп калат. Баягы мен эгер экөөбүз чогуу кетип калсак, жок эле тапшырмасын карап беришим керек да балдардыңчы. Анан онлайн карайм телефондон. Ошол жагынан Телефондон бир бир аз аз кыйыныраак ошол жагынан. Анан дагы терс жактарын айтсам, кандай терс жактары? Аябай. Так, эмнени айтыр экен? Дагы эмнесин айтат экен деп турбаймынбы? Ошо балдарды телефондон окутуп турат. Мен тойду баштайм, бул жарайтып алып киргенден кийин балдардын сабагын сага кайсы сабак жөнөт берака деп туруп бул телефондон карап, азыр эми жаттамадылардын деле өзүнүн бир комнатасы бар го, кабинети бар. Ошол жерден туруп алып, жүз эфирден туруп, анын сабагын аткарып, буга жардам берип, ошондой жактары бар. Анан ошол терс жактары балдар кээде мына азыр сезон орозо бүткөндөн кийин башталат да. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ошентип декабрга чейин балдар биз бир жака жүргөндө каяка барасыңар деп кызат болуп калат да. Саар биз кыбыр деп турганда эле каяка дейт да. Бизди көрбөй эле калат. Ошондо ошол Алар уктагандан кийин кээде кызарат болуп калам дагы. Той жакшылыктар жок күндөрү баскыла силерди ойнотуп келем деп кечке ойнотуп, айтканын кылып, сураганын алып берип ошону эме кылгым келет да. Ошо балдарга ошо негизинен ошол жанында жүрүү бул өз эме чоң бакыт болуп калат экен да. Баягы сезондо Жалал Абадтан келе турган болсоң 2-3тө келесиң, уктап калат. Алар тургуча дагы бир жака кетип каласың да. Ошентип эле кызарат болушат да. Каяка кеттиңер деп жүз эфирден кичинекей балабыз чалат. Жакшы жактары көп. Бирге жүрөсүң, бирге ырдайсың. Негизи ырдап чыгышына кантип уруксат бердиңиз сиз? Оңой эле уруксат бердиңизби? Же кыйынчылык менен? Өзү ырдайм деп иш берди да болчу. Ырдап чыгам деп. Мен тамада болуп жүрүп бүт жаржаачылар менен чыгармачылыкта жумушуң бирге ушу жаржаачылар менен буга жүрүп кеткендей эле болуп элем да. Анан бийчилерди алып жүрөсүң, ушу бийчилердин бирөөсүн бул алып ала тургандай эле сезилип эле. Каяктасың? Алло, ким менен бардың? Ким бул жагында? Дагы эле ушундайбы? Каяктасың? Анан кийин өзү ырдап, өзү мен менен жүргөндө азыр үйдө турганда аябай каалайт да. Себеп машинада кийинет, машинада уктайт, чарчайт да. Үйдө отурганда өтө. Сиз баягы ырдайм дегенде дароо эле макул болгон Дароо эле болушуңуз макул керек э? болдум, Ушул көр, ушул жашоону дагы. Бир көрчү деп көрүп анан кызыгып кетти. Анан жакшы экен бир чети, чогуу жүрүп. Бир жагынан жакшы. Бюджетиң бир чогул топтолуп. Жакшы. Эң сонун. Негизи жакшы. Жакшы. Анда дагы бир чыгарма угалы сиздерден. Чогуу ырдайсыздарбы же жалгыздан? Мен өзүм бир да апрейин, Апамдын ак жоолугу деген чыгарманы жакшы көрүп жүрөм. Айбек Карымовдун чыгармасы. Ушул чыгарманы илгерки клибин көргөндө дагы жакшы көрүп укканмын. Ошол чыгарманы ырдап жүрөм. Жаздырсам деп дагы жүрөм. Ошол чыгарманы мен ырдап берейин. Көңүлдү көксөгөнгө жетпей калгам, көздөрүмдөн кетпей жанган, көпөлүк жам баламдын кусалыгай, көнөктөп жамгыр төккөн эй кечте арман. Көнөктөп жамгыр төккөн эй кечте арман. Жаз жутту жаштык деми кайда калды, жанашпас тагдыр жолдор. Айла барбым элесиң эски достой,
еске салат. Еркелетсем жан баламды. Күлкүбүз майрам кылбай үндөбөдү, күттүрүп биздин бакча гүлдөбөдү. Канатын кайрыбасын балапандым, күйгүмдөй сезимдердин кирдегени. Күйгүмдөй сезимдердин кирдегени. Тамчылар терезеңди черткен кезде, талуу сөз талап ойго жеткен кезде. Тарынбай жүр сен тағдырыңа, табылғыс күндер бізден кеткен кезде. Өзім десте, сөзім десте арналған, bir өзіңе сөзім десте. Алтыным саға жазған, ардағым саға жазған, ырым десте. Жал уруп жодураган, көзім десте. Секетим бир көткөргөн күндөр десте. Бара келді. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жантан бери сүйлөшүп атабыз да, ушул бир салмактуу ырларга басым жасайбыз деп, бардыгыңыздарга эле ушул суроону берейин. Кандай тематикадагы ырларды таптакыр ырдамак эмессиздер? Кайсыл тематикага такыр жакындап, ошол темадагы ырды алып чыкмак эмессиздер да? Мен бир жолу Сокурдун арманы деген чыгарманы ырдап чыкканмын. Сөзү Жеңишбек Токтобековдуку, обону Эмил Балтагуловдуку. Кайгыга бүткөн абалым, караңгы бардык тарабым. Сокурго десе солуймун, сөз угуп элден аргандай. Ушундай бир кайгылуу чыгармалар да. Ошол чыгарманы ырдагандан кийин кээ бир адамдар ушуну ырдабай эле койбойсуңбу деп, анан бир эки жерлерде ошол көзү азиз адамдар бир экөө ушуну ырдабай эле койсоң болмогулу деп катыгыраак таарынып айткандары болду. Анан кээ бир ыраазы болгондор, ошон үчүн мен ошондон баштап айтканмын, кайгылуу ыр ырдабайм деп. Кайгылуу ыр жакпайт, жан дүйнөмө деле жакпайт. Бир сунуштар менен ырдап калганмын. Анан ошол жашоодо деле баягы оозуңан жакшы сөз чыкса, жакшы ырдасаң периштелер дуа кылат дейт го. Ошон үчүн позитивдүү, жакшы ырларды ырдаганга аракет кылыш керек экен да. Менин оюм ошондой. Сиздерчи? Бизге эми баягы муңдуу ырларды көп ырдайбыз да, аккордеонго муңдуу ырлар көбүнчө түшкөнгө. Анан бирок баягы жашооң деле муңдуудай боло берет экен. Муңдуу ырдасаңчы, бир жерге барсаң деле муңдуу ырдайсың, баягылар муңдуу түшөт. Анан өзүң деле муңдуу болуп калат. Муңайып эле. Кичине зарубежный ырларга өткөнгө аракет кылыш керек экен. Кичине жашоону шаңдатканга. Сага окшоп мындай күчтүү сүйгөндөр муңдууларга жакын болот да. Биздин дагы ошо жашоодо дагы ошо мен муңдуу ырларды ырдап жүрүп, жашоону муңдуу кылып анан кой, шаңдуураак кылалы деп алам. Муңайбастан шаңдуу ырдап жүрөлү деп. Абдулбайсит, сизчи жаңыдан гана мындай ырдап баштадыңыз. Кандай ырларга таптакыр басым жасап, кандай ырларды ырдамак эмессиз келечекте да? Негизинен азыр карап келгенде, мына мурдакы Рыспай Абдыкадыров, Токон Эшбаев, Асанкалы Керимбаевдин ырлары кайра мына замандын талабына же ушул элдин эмес маданиятына жараша кайра жанданып өсүп келаткан учур. Негизи эле мен ушул салмактуу, оорураак, анан элге жагымдуу ырларды ырдагандан тажабайм. Көпчүлүк жерге барсаң, ошол кээ бирлери шаңдуусын жакшы көрөт, кээ бирлери баягы жүрөктү жибиткен баягы ырлардан ырда дейт. Сыздачы дейт, эмен ыйлатчы дейт. Ошондой, ошол сыңарында эми ар бир жерге барганда ошол жерде сенин угармандарыңдын же көрөрмандарыңдын ошол талабына же ошолордун баягы тандоосуна, каалоосуна карап ырдаганга аракет кылыш керек. Негизи эле мына тематикада такыр ырдабаш керек деп айта албайм. Бирде болбосо бирде ырдап калышганга туура келет. Ошондо бардык немеге кырдаалга даяр болуш керек да. Ушул нерсеге туура. Деген Талипов бизге ушинтип айтчу эле да.
эй балдарым, Абдыкадыровдун ырларынан 20-30 даярдап койгула, Чубак Сатаевден даярдап койгула деп, Асанкалы Керимбаевден даярдап койгула. Себеп бир жерде бирөөлөр суранып калат. Аларды сүйгөн инсандар бар. Ошондо уят болуп каласың деп бизге айтканда, ошон үчүн ошол биз Еген агайдын балдары, ушул Ырыспайдан баштап Токонешбаев, Асанкалы Керимбаев, Айбек Карымов, Бекборуев, Симик Бешекеев, Эч ким калбайт. бул жагы Гүлдүгүл Сатыбековго чейин акыры түшүп кетебиз да. Ошон үчүн айткан жеринен ырдай беребиз. Кайгылуу ырдап кой десе, ичпечи апаны ырдап беребиз. Ичпечи апа, ичпечи ата деп коебуз. Мен ыйлат десе ыйлатабыз, а? Күлдүр десе күлдүрөбүз. Угармандын суроо талабына жараша. Анда бир шаңдуу ырды ырдайлы кандай? Шаңдуусунан белгилечи. Шаңдыраак. Шаңдуу жок эле, шаңдуураак бар. Анда азыркы жаштардын талабына жарашарлардын ырдайлы. Негизи ал жаз келип, көктөм айланып, баягы элдин баардыгы ачылып чачылып, жазда сүй башталат дегендей. Ошол сыңарындай баардыгы жакшынакай болуп эле көзүңө жакшынакай көрүнө беришет. Ошолордун урматына жакшынамоо деген чыгарманы аткан. Орозо малдарды ойло кой. Эми бир күн чыдаса корозо деле чыгып калды го. Болду. Билет узатса болот да? Отурган жерден. Мына мына. Рахат кетти. Оппа. Жактырбайм сизден башканы, мен болгом сизге ашыккан. Катарыңыз келбей жашыңыз, тартылам эже тартылам. Рахат эжеңе. Издеген көп сапаттар, байкатпай сизден табылды. Тымыздын тек жүрөккө, салдыңыз эже жалынга. Жакшынам о жакшынам, ашыкмын эже кашыңа. Дүйнөдө барың жакшыдан, кайылмын эже жашыңа. Оу кайылмын эже жашыңа. Мас болуп турам сүйүүгө, чогуу өзүң тараптан. Сүйүп бир жашайм үмүттө, жаксам да мейли жакпасам. Колсунан сизге түбөлүк, эмне дер элең жакшынан. Сөз менен айтып бүт алгыс, жактырам сизди жактырам. Жакшынам о жакшынам, жүрөккө тумар тактыңай. Алып бир кетсем айылган, ат-энем болот каршыда. Оу ат-энем болот каршыда. Жакшынам о жакшынам, ашыкмын эже кашыңа. Дүйнөдө барың жакшыдан, кайылмын эже жашыңа. Оу кайылмын эже жашыңа. Жакшынам эже жакшынам. Жакшынан Баракелде. жакшына, сен ырдап жатканда колаканын чапты да. Жакшы экен эжең жакшы эткен, алаканын чапты да деп. Баракелде. Чоң рахмат. Жаштар аз ушундай да. Албетте. Негизи ооба. Чындыгында баягы шакирттериңиз ушундай бир жакшы ырдап, жакшы чыгып кетсе, бул устат үчүн аябай сыймык болсо керек, Ооба. Анан жана дагы айтып калдыңыз, өзүмдүн жердешим, өзүмдүн эним деп. Сизге шакирт болуш үчүн сөз жердешиңиз болуш керек. Жок, бизде ар жактан бар. Бизде 7 областтан бар. Мен ар дайым айтып келем. Ош шаарында эң шакирти көп бул тамадалардын арасында Жеңишбек Айтип. Жеңишбек Айтиптин балдары мен, мына Кутман Султанов, Аман Ибраев, Эрнест Кулназаров деп ушинтип кете беребиз биз. Андан кийинки эң көп шакирт өстүрүп, балдарга болгон өнөрүмдү, жүрөгүмдү кыспай, колумду ушундай жайып, балдарды өстүрүп, тамадалыктан, алпарчылыктан, ырчылыктан тарбиялап аткан мен деп айтып келем. Менде 15 бала бар, өзүм жашмын. 38 эле жаштамын. Мынакей Абдулбасит, Сыргабай, Эржигит, Нуржигит деген тамадалар, Жамбыл Шамал, мына Лутфилла, Эрлан Давлатов, Арлен,
Марат, Бакаят Токоров, Эркин, Арзымат, дем кыскасы ушундай балдар бар. Бардыгы бир инструмент ойнойт. Ар бири. Ар бири. Эген Талип ушинтип айтат эле да, балдар жок дегенде ырчы, аткаруучу деген бир инструмент ойнош керек. Ооба. Ошон үчүн ушу балдар бири комуз ойнойт, бири аккордеон, ушу бири домбура ойнойт. Ошон үчүн ушу балдардын ушинтип тарбиялап атканына мен ошол алып баруучулукта кээ бир алып баруучуларга мен ушинтип айтып калам да, приз таштып эле жүрө бересиңер депчи. 1 жыл, 2 жылга чейин эле приз ташыйт, костюмин көтөрөт, туфлисин тазалай жүрө беришет да. Мен балдарды 2 күн алып чыгам. Жакшы кийинип келе дейм дагы, жаныма өзүм саламдашканда же саламдашуу жазып берем, же ке 1 мүнөт эл менен сен дагы саламдаш деп жаныңа алып чыгып алсаң, практикада көрүш керек. Ал сени көрүп отура бергенде болбойт. Мисалы сиз деле өзүңүз көп жылдан бери мына эл тердесе, эфир өзү тарбиялайт да. Адашса дагы жаныңызга шакирт коюп алса, бир адашат эфирде, 2 адашат, анан адашпаганга аракет кылат. Ошон үчүн балдарым мүдүрүлүп жүрүшүп, азыр мынакей шырдап, жакшы ырдап Эң сонун. жүрүшөт. Мына жаз келгенде көрдүңбү? Ооба. Ушундай жаз келгенде. Анда Сыргабайдыга дагы бир ырга кезек берели. Саргашка сен дагы ушундай бир бизди бийлетип козгото тургандай. Күчтүүсүнөн, сүйүүсүнөн жаз келди мына. Анда мен кайра эле муңду ута бербейм. Орозодон окойбойт. Орозодо муңду. Bunun tabiatı şunday da, bunu sizden de oynanıp görüyle. Биздин агай өзү адамдын пелинен экен да, биздин Эгемберди Талип агайыбыздын мындай оор басырыктуу киши да. Анан устаткандай болсо, шакирт ошондой, окуучусу ошондой болуп калат экен. Эген агайдын артынан жүрүп эле биз мындай серьезный, мындай оор басырыктуу болуп калганбызбы дейм да. Ошого мен мына жакшы адамдарга табитин тарта бербейт. И так эле орозодо. Buna жакшы адамдар анча да. Тем более эжеси экен, э. Ошого Асылбек Өзбеков агабыздын өмүр деген чыгармасын аткарып берейин. Өмүр деген кыпкызыл гүл жайнаган, өмүр деген булбул бакта сайраган, өмүр барда өкүнбөстөн ойноп гүл өмүр өтсө жаралбайбыз кайрадан. Жашшылыгым кайда калып баратат, өмүр өтсө ак чачкынып жаратат. Ар чагыңда ак жолугун булгалап алыс калдым, айланайын кагынайын балачам. Өмүр сен чалкып жаткан гүлдөйсүң, бирде өмүр салкын соккон желдейсиң. Каалаганча пайдалана бергиңде жүрүрсүң. Колдо буюм эменсиң. Каалаганча
колду буюм эмесин. Баракелде. Ыраазычылык, чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Негизи баягы Мунара эжеке сизден сурайын. Мындай Кутман акенин жаңы чыккан ырларына эң биринчи сынчы сиз болсоңуз керек. Биринчи сизге угузабы же кандай кылат? Эми кылганга чейин, ырдаганга чейин ушул ырдасак кандай болот или ырдасам кандай болот деп кеңешет. Баягы кеңешпескен бармак оорубайт деп көп ырды болот, болбойт деп бөлүп анан кийин баягы жакшы ырларды көбүнчө сөзүнө маани берет. Бул өтө сөзүнө биринчи очередте сөзүнө маани берет. Анан сөзү жакшы болсо ошолорду биринчи ырдайт. Канча ырыңыз сындан өтпөй калды Мунара эже? Ооба, көп ырлар өтпөй калат да, жарым эле өтпөй калат. Жо, бу болбойт дейт дагы. Өзүмө жагып турган болот, анан эле ушу Мунаранын айтканы туура окшойт деп ырдабай коем да, кээде ырдайм. Анан ошол жанагы ошту, кыргызымдын жүрөгүндө ошу барды. Мунара Өзүнүн жакшы көрөт дейт ошолдочу. Ушуларды ушул мага жагат деп, анан ушу Мунарага жакканды бир мен деле ырдап көрөйүнчү деп, анан Азыр Керим Тураф агайдан кийин эч ким ырдабады го. Ооба. Анан биринчи ырдап чыксаң жакшы го деп. Сону тойлорду алып барып атканда, той болобу, концерт болобу, келип эле ошол ыр менен элди шундай көтөрүп коет десеңиз. Кыргызымдын жүрөгүндө ошу бар, кыргызымдын жүрөгүндө оту бар, ыйык шарым алам баткыс атың бар, жылдыз шарым Сулаймандай ой, затың бар, Сулаймандай, затың бар деген ырды жакшы көрчү элем да. Анан мен ырдадым. Анан Керим ака айтып калат, ырды жандантып койдуң деп агайга дагы жакканда. Андан кийин көп балдар ырдады. Эламан ырдап жүрөт Жалалов, Элтуран ырдап жүрөт. Ошентип агайдын ырдаган эми 10-15 жыл болуп калды да. Ошондон кийин ыр кайра жаңыланып аранжировка болду, жаңы клип тартылды. Ыр бир жаңы стилде кайра чыкты да. жаңыдан ырдап. Бунун өзү эмеси голосу өзгөчө го. Ооба. Буга отура турган дагы бир азыр ыр айтып атабыз. Жолболду Албаев агайыбыздын Дана кыз деген ыры. Өтө жакшы. Анан баягы үнүнө дагы жакшы отурат деп ошону ырдап чык деп атабыз. Азыр буюрса ошонун иштен. Сындан өтпөй калган да. Ооба, жакындан болбой калды. Өткөрбөй койду. Эң сонунда дагы бир аткарып бериңиздер. Кеде күлүп, кеде калтырап, сүйүп калган жигит окшойсуз. Эс учуңуз билбей магдырап. Ооба, сизди сүйүп калыпмын, көрүп алып эстен таныпмын. Кече көрүп сизди түшүмдө, сиз да мага, мен да сизге абдан жагыпмын. Аяк атай жашмын али жаш. Ой карындаш, коркпо карындаш, бир кол туруп маек куралы. Коркпо жаным, келчи мунашкана бери бар. Сүйүп калсаңыз абдан жакшы экен, жүрөгүңүз али жаш экен. Көрүнгөндү сүйүп жүрсөңүз, аялыңыз, жубайыңыз байкуш кант экен. Аялым жок, азыр бойдокмун, солкулдаган жигит бойдоммун. Эгер мени чындап сүйсөңүз, жакшы күйөө, жакшы түгөй ата болмокмун. Дилери сизден жалган оңбосун, жигиттик сөз Кудай колдосун. Актой менен биз баш кошкондо, 10 балалуу баатыр эне апа болмоксуң. Кече күнү
көргөн бул Кайерден? жерден базардан жаныңызда сулуу кыз экен Ол рахат. колтукташып бара жатыпсыз Эфирге аялыңыз чакырып аттылар. жубайыңыз эми ким экен Айтпадымбы жоқ деп аялым, ал бараткан менин аяшым, жардам берип койгом жөн эле, рахаттым базарлардан алган товарым. аягата эмине дейин Эфир бүтсүн алып кетемин, балалуу базар болобуз, уулу кыздын неберелим багып меченин. жашты кезим барат кылактап Жаштыгыбыз өтө тырактап, турмуш куруп ширин жашайлы, ак сүйүнү махабатты бекем кубаттап. Өткөрөлү бирге өмүрдү, ак сүйүнү махабатты бекем кубаттап. Ак сүйүнү махабатты бекем кубаттап. Чоң рахмат, баракелде, ыраазычылык билдиребиз. Кутман аке мындай экен да, актерлорду, ошо театрдагы актерлорду, кино актерлорду ушул бир ролду ойносом деген бир өздөрүнүн жашында бир чектелүү учурлар болот экен да. Ырчыларда деле ошондой учур болобу? Мисалы, бул тематикада ырдап чыксам, бул темада ырдасам деген, бул темада ырдай албай калдым, жашым өтүп кетти деген. Сөзсүз түрдө болот. Ырдагың келген ырдагың келип, же болбосо ушундай темада ыр жазырткың келет. Ошондой ырлар болгон. Мына ушул азыркы тамашалуу ырды дагы Еген Талипов сөздөрүн оңдоп бизге жазып берген. Айпери Кулбаева экөөбүз Бишкекке Ала Тоо жазы деген фестивалдар болуп турат. Жылда баягы республика боюнча университеттердин жарышы. Ошол жерде баш байген алганбыз да. Анан кийин мен дагы ошол өзүм сүйгөн, өзүмө жаккан темаларды ырдагым келет. Азыр ушундай бир ырларды ырдагым келип атат. Ушу патриоттук темадагы элдин жан дүйнөсүн, рухун, духун көтөрө турган ырлар аябай жакшы болот экен да. Себеп мага жанагы Ош деген чыгарма аябай неме берип койду да. Дем берип койду. Бишкекти жаздырайын деп атам азыр баягы. Бишкегим, Бишкегим, борборум сен деп ушундай ырларды ырдаш керек болот да. Кыргыз жөнүндө. Азыр ошол момент болот, ошол момент. Азыр ошол ыры менен уруп жүрөм да. Эң сонун. Буюрса аз күндөрдө угуп калабыз. Баягы убакыт деген аябай тез өтөт экен да. Сиздин бул шакиртиңиз жана эфирдин сыртында Арузатымды ырдап даярданып атты эле. Ошол ыр менен эфирибизди жыйынтыктайлы э. Элмирбек Иманалиевдин ырын. Асхат Мусабеков агабыздын Арузатын чыгат. Арузатым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегимде жүргөн экен катылып, ай качангы бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче. Эй бала, күйүрдү айт да мындай. Карындашым, карындашым мага бир жолу. бале. Bir жылан сойлоп өтүп сүйүндөн, бир заматтан койрон болгон дүнүйөм. Өзүң менен айыкчудай сезилип, ай өзүм билбейм неге мынча сүйүнөм. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп, арман болуп түнүйөм айрылганча сүйүнөм. Кагылайын карындашым, карындашым мага бир жолу.
Taqdırım meni қалағандай қалычадың. Ақың болсаң алып үтчі чарчадым. Жаш туғызап кетелекте бір жолу. Ей жашым мерчі жашылыңдай арчаным. Қарайлаған көңіліме нұры толу. Қайрабастан төгілейін ыр болу. Қайран жастық өткенше, қайрылмастан кеткенше. Қағылайын қарындашым, қарындашым маға бір жолу. Қағылайын арузатым, айланайын маға бір жолу. Рахмат, баракелде. Эжең болбоду элем, карындаш. Эң сонун. Анда сиздерге эркин микрофон берели. Телегөрүүчүлөргө бир кабыл тилегиңиздер болсо айтып кетсеңиздер. Чоң рахмат. Жалпы ЛТРдин, элдик каналдын көрөрмандары, угармандарына рахмат, ыраазычылык айтабыз. Жакшы эфир болду деп ойлойбуз. Чакыруу бул жакшы, чакырган жерден калба, чакырбаган жерге барба дейт. Ар дайым чакырып турасыздар. Бизге ушундай бир сонун шарт түзүп бердиңиздер. ЛТРдин жамаатына рахмат. Рахат сага рахмат. Ушул жамаатыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат, биз ыраазычылык билдиребиз. Мунар эжеке сизге? Ошо жалпы жамаатка рахмат. Анын ичинен ЛТРдин ичинен чак түш берүүсүнө ушундай эл менен бизди көпүрө кылып, карман орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Сыргабай? Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Орозоңуздар кабыл болсун. Аз күн калды. Ошону чыдап туруңуздар. Бүгүн кадыр түндү жакшы өткөзөлү, биргеликте өткөзөлү. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат чоң. Негизинен жалпыңыздарга рахмат. Бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Ушул кыргыз элинин жалпы эле мусулман элдеринин карман орозолору кабыл болсун. Мына быйыл 100 жылдан же 1000 жылдан артык улуу күндө турабыз. Ушул күндө баардыгыбыз ушул элге, жерге тынчтык болсун. Ар кандай апаттардан сактасын. Ушул жалпы дүйнө аман болсун. Ошонун ичинде ушул Кыргызстан, кыргыз эл аман болсун. Баардыгыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай атайын келип, телегөрүүчүлөр менен бир шаңдуу эфир өткөрүп бергениңиздер үчүн чыгармачылык ийгилик, бардыгыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайлы. Чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз болсо мына ушундай шаңдуу бир маанайда сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.